Президент Садыр Жапаров министрлер кабинети менен Япониянын өкмөтүнүн ортосундагы эл аралык аэропорттордо аба кыймылын башкаруу каражаттарын жакшыртуу долбоору боюнча алмашуу ноталарын жана министрлер кабинети менен Япония эл аралык кызматташтык агенттигинин ортосундагы эл аралык аэропорттордо аба кыймылын башкаруу каражаттарын жакшыртуу долбоору боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзам 2024-жылдын 20-ноябрында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамдын максаты аталган долбоорлор боюнча гранттык макулдашууну ратификациялоо жолу менен мамлекет ичиндеги жол жоболорду аткаруу болуп саналат. Долбоор эл аралык аэропорттордогу аба кыймылын башкаруу системасын жаңылап, модернизациялоо иштерин жүргүзүүгө, эскирген жабдыктарды жаңылоого, заманбап технологияларды киргизүүгө жана бул тармакта иштеген адистердин квалификациясын жогорулатууга багытталган. Долбоордун алкагында JICA тарабынан Ош аэропортундагы аэронавигациялык мунараны куруу жана Манас, Ысык көл аэропортторундагы аэронавигациялык жабдыктарды модернизациялоо үчүн грант каралган. Ошондой эле Ош аэродромунун учуп-конуу тилкесин 400 метрге узартуу пландаштырылууда.